Бишкекте коомдук тамактануучу жайлар текшерилүүдө. Бул жолу Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери жана санитардык экологиялык инспекциясы биргеликте өзгөчө кырдаал мезгилинде иштеп жаткан чайкана, ресторан, түнкү эс алуу жайларына жана компьютердик оюн клубтарына рейд жүргүздү. Калаанын түштүк тарабында жайгашкан Бакча кафесине болгон текшерүүдө комиссия менен менчик күзөт кызматкерлеринин ортосунда чыр чыкты. Күзөттө тургандар милиция кызматкерлерин жана республикалык штабтын өкүлдөрүн эс алып жаткан тарапка өткөрбөй жатты. Жыйынтыгында эс алуу жайга санитардык жана карантиндик эрежелерди сактабаганы үчүн айып пул салынды. Жаман көрбөңүзбү? Колум тарт. Жок, тартмасам мен өзүм объектте турам. Силер общественный местада турасыз. Рейд учурунда космопарктын ичинде жайгашкан АВ арт клуб тыюу салынганына карабастан иштеп жатканы аныкталды. Бул жайдан да штабтын өкүлдөрүн киргизбей каршылык көрсөтүлдү. Бирок укук коргоо органдарынын келишүүсүнөн кийин комиссия мүчөлөрү мекеменин ичине кирди. Эс алуу жайда орундуктар катар жайгашып, ортолук аралык сакталган эмес. Андан сырткары бий аянтчасынан жаштарды көрүүгө болот. Талапты сактабаган көңүл ачуу жайын жетекчилигине адистер түшүнүк кат жазып берүүнү талап кылды. Бирок алар кат жазуудан баш тартып, эрежелерди бузуу фактысында четке какты. Адистер ага карантин учурунда көңүл ачуу мекемелердин иштөөсүнө тыюу салынгандыгын түшүндүрүүгө аракет кылды. Всё, вот то, что я знаю, то, что это я напишу. Подписывать ничего не буду. То, что у вас сколько человек находилось, запиши, и сколько мест. Сколько человек этих, я не знаю. 3 күндүк рейдтин жыйынтыгында Алип түнкү клубу, Кайнар, Сый Ордо ресторандары, Байсу, Салтна жана Дубровский кафелерине 3000 сомдон айып пул салынды. Ал эми Сария кафеси 13000 сом суммасында айыпка жыгылды. Ошондой эле АВ арт клуб түнкү клубуна, Салкын Төр ресторанына, Промзона түнкү клубуна, Рексас Холл ресторанына протокол түзүлдү. Айтолкун Анапяева, Кудрат Ташмурзаев, 5 канал.